700 миллион Америка доллары кимдин тушунда чыгып кеткени баарыбызга белгилүү. Атын аташыбыз керек. Атамбаевдин тушунда 700 миллион Америка доллары Кыргызстандан чыккан 2017 жылга чейин деп журналисттик иликтөөдө көрсөтүлөт. Макул, Атамбаев ошого күнөөлүү болсун. Ал ошол Хабибулла Абдукадыр менен чогуу үйлөрдү курсун, анын самолетунда учсун, мечиттерди, резиденцияларды курдурсун. Ал өзүнчө маселе. Атамбаев азыр түрмөдө. Бирок азыр эмне болуп атат? Азыр контрабанда токтоп калдыбы? Биз бүгүн жогорку кеңеш, мына Кыргызстандагы эң жогорку орган. Биз ушул жерде демилгени колго алып, ушул жерде талкуулап, ушул жерде чечим чыгарышыбыз керек. Болбосо демилге көчөгө чыгып атат. Эртең жазда мындан 10 эсе көп чыгат жаштар. Контрабанданы бүгүнкү күндө баарыбыз чогулуп туруп ушул жерде кан буугандай токтотушубуз керек. Жанагы КАМАЗдардан 4600 доллардын ар биринен алып атат деп атат. Ушул жерге чакыралы барын. Аскар Акаевдин убагындагы жанагы кошелок деген Мурат Малабаевден баштап, азыркы Райым Матраимов, Адамкул Жунусов, түрмөдөгү Кулматовдон бери чакырып туруп, мына ушул жер кеңеш. Бизден жогорку орган жок. Ушул жерде отуруп, келгиле контрабанданы токтотолу. Алардын ар бири айтып атат. Бул акча мага таандык эмес. Мен бул акчаны урдаган жокмун. Бул Өзбекстандын акчасы дейт. Анда ошентип айталы. Өкмөт, Финполиция, Генералдык прокуратура бул ишти калыс иликтөөгө жөндөмсүз экенин көрсөттү. Булар азыр 700 миллион андай мындай дейт, эч ким ишенбейт да элдечи. Көчөдө такыр башка пикир, өкмөттө такыр башка пикир. Ажырым абдан чоң болуп калды. Ошондуктан биз мына контрабанданы кандай кылабыз? Ушул Кыргызстанда эки эле бажы посту бар. Эркештам, Торгарт. Ошол жерге электрондук жабдыктарды алып келип, ошол жерде ачык айкын кылып, прозрачный кылып койгонго өкмөттүн алы жетпесе эмне кылып отурат? Анда биз баарыбыз мектеп, бала бакча курбай эле коелу. Бюджеттин акчасын баарын ошол жака берели мына. Ошол жерде электрондук жабдыктар дүйнөдө бар андай. Контрабанда азыркы күндө дагы жүрүп атат да.